Кыргыз төкмө акыны, оончу, комузчу, аткаруучу жана дастанчы Токтогул Сатылгановдун небереси Молдожан Токтогулов чоң атасынын 100 сомдук банкнотага түшүрүлгөнүн Кыргыздын руханий байлыктарын алып жүрүүчүлөрдүн бири катары анын талантына, чыгармачылыгына көрсөтүлгөн сый-урмат деп эсептейт. Албетте, толкунданасың баягы. Мындай бир ушундай сыймыктануу сезим пайда болот. Биздин улуттук банктагы ошол юбилейге карата юбилейный банкнотторду чыгарышыптыр. Берде ТС деп турат сериясы. Токтогул Сатылганов деген. Анан берде ошо 150 символический жасалган нерсе, бирок эсте каларлык. Эң алгачкы 100 сомдук банкнота түсү менен айырмаланып турат. 1994-жылы саргылтым жашыл түстө чыгарыла баштаган. Анда акын демократ Токтогул Сатылгановдун элеси жана суу белгиси чагылдырылган. Ал эми арткы бетинде Токтогул ГС көрсөтүлгөн. Купюранын экинчи жүгүртүүсү 2002-жылы гүлгүн жашыл түстө чыгарылган. Мындагы өзгөчөлүк ошол учурдагы тоо жылына карата Хан Теңири тоо кыркаларынын элеси түшүрүлгөндүгүндө. Кийинки 100 сомдугубуз бул 2009-жылы чыгарылган. Бул ошо 4-чү сериябыздын алкагында жүгүртүүгө чыгарылгандагы. Бул өзгөчөлүгү болуп көрүнүп тургандай, бул көгүш түстө берилген болчу дагы. Айырмачылыгы бул жерде биз кайрадан ошо мындай стилдештирилген жаныбар жана тоо кыркаларынын арасындагы ошо Токтогул атындагы кести сүрөттөлүшү түшүрүлгөн болчу дагы. Кийинки чыгарылышыбыз ошо 16-17-жылы чыгарылган 4-чү өркүндөтүлгөн сериядагы банкноттордун катарында ошо 100 сомубуз берилген. Бул кескин айырмачылыгы эмнеде деп айта кетсек, мынакей, эгерде 2009-жылы чыгарылган банкнотабыз бул сүрөттөлүшү маска элемент катары берилсе, анда 16-жылга чыккан банкнотабыздын портрети ошо классикалык ыкма менен кол гравировкасы түрүндө жасалып көрсөтүлгөн дагы. Арткы бетинде дагы ошо Токтогул атындагы гидроэлектростанциянын ошо стилдештирилген жаныбар жана баягы чөйрө тоо кыркаларынын арасында жайгашкан кестин сүрөттөлүшү чагылдырылган. Бүгүнкү күндө улуттун көөнөрбөс өнөр казынасын аркалап жүргөн маданий топтордун баш аты болгон Улуттук филармонияда элдик акындын атын алып жүрөт. Бул 39-жылы 9-октябрда Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин президиумунун указы менен Кыргыз мамлекеттик филармониясы ушу биздин эл акыныбыз Токтогул Сатылгановдун ысмын мындан ары алып жүрүү максатында мына ушу Улуттук филармонияга Токтогул Сатылгановдун ысмы ыйгарылган. Филармониянын улуттук деген макамы 2001-жылы Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан кабыл алынып, мына ошондон баштап бүгүнкү күнгө чейин биздин Сатылганов атындагы филармония Кыргыз улуттук филармониясы болуп келе жатат. Мындан сырткары 1965-жылы Адабият жана искусство жаатында Кыргыз ССРнин Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыгы түзүлгөн. Акындын ысымы Кыргыз улуттук филармониясына, шаарга, районго, көчөлөргө, паркка, китепкана, республиканын мектептерине, ГСК ыйгарылган. Ошондой эле өзү тоолуп өскөн жерине жана республиканын борборунда монументтери тургузулган. Айжамал Олжобай кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.